Милициянын ага сержанты Улан Сарыбаевдин жаркын элесине арналган республикалык маанидеги Ички иштер министрлигинин чемпионаты башталды. Мында аялдар жана эркектер арасында спорттун волейбол түрү боюнча мелдешет. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Баткен областында өтүп атат. Бул Баткен областында өтүп аткан себеби да өзгөчөлүгү бар. Ички иштер министринин милициянын генерал лейтенанты Улан Ниязбеков ушу Баткенде өтсүн, ушу Баткенде кээ бир кызматкерлер дагы спорттук иш-чара өткөргөнчө Баткен областында болуп аткан ушундай коомдук саясий кырдаалга көз салып келсин деген мааниде болсо керек деп ойлойбуз. Ар бириңиздерге ийгилик каалайбыз. Мына биздин бүт Кыргыз Республикасынын 7 дубандан келдиңиздер. Быйыл ушул Баткен жеринде өткөргөнгө биз туура деп таптык. Эмне дегенде, сиздер жакшы билесиздер, биз региондорду өстүрүп өнүктүрүшүбүз керек да. Ушул биздин спорт иш-чарасы боюнча кошкон салымыбыз деп ойлойм. Бул иш-чаранын өтүп атканынын себебин башында айтып кеттик. Ушундай болсо дагы ар бир дубандан курама командалар келип, азыр бүгүнкү чемпионатка 14 команда катышып жатат. Маркум Улан Сарыбаев 2006 жылдын 12 майында Баткен облусунда куралдуу бандиттер менен болгон атышуудан баатырларча курман болгон. Анын жаркын элесине арналып Куран окулуп, бата кылынды. Эрдиктери эскерилип, кесиптештеринин жана өлкөнүн бардык милиция кызматкерлеринин жүрөгүндө түбөлүккө сакталаары самалыктын жүрүшүндө айтылды. Аллахым чырайлуу жашоо, чырайлуу сабыр бергин я Раббил аламин. Аллахым ушул жетекчилерибизге дагы баардыктарын иштерине ийгилик, кадамдарын бекем, элге жерге кызмат кылууга Аллахым өзү насип кылган. Спорттук мелдешке өлкөнүн 7 дубанынан күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери чогулган. Алар биринчиликти багындыруу үчүн алдын ала жакшы даярдыкта келгенин айтып, атаандаштарына да ийгиликтерди каалашты. Бүгүнкү күндө ушу чемпионатка биз Талас областынан курама команда келип катышып, ушу ийгилик яраталы деп келдик. Бүгүнкү күн биз биринчи жолу келип атабыз Баткен жергесине. Аябай кооз, жакшы жер экен. Бул чемпионат негизи Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин календардык планы негизинде киргизилген. Көп жылдан бери өтүп келатат. Биз Кудай буйрса Нарын облустук ички иштер органдарынын ушул волейбол боюнча курама командасы жогорку деңгээлде даярданып келдик деп айта алам. Кудай буйрса эми алдыда оюндар көрсөтөт. Кандай болот? Мен өзүм биринчи жолу келишим Баткен жерине. Жакшы, абасы таза, эли жакшы жер экен. Бул мелдешти ушул Баткен облусуна уюштуруп берген биздин жетекчиликтерге, биздин министрибиз Улан Умукановичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ар бир адам жөн эле келе бербейт да. Баткен облусуна келип, ушу Баткен жергесин келип көрүп, бизде дагы эсте каларлык күн болуп атат деп айтсам болот. Волейбол башталып, алгач Ош облустук ички иштер башкармалыгы менен Баткен облустук ички иштер башкармалыгы беттешти. Мелдеш кызуу жүрүп, зал кыйкырык сүрөөн менен коштолду. Жыйынтыгында ИИМдин Баткендеги башкармалыгы жеңишке жетти. Негизи бүгүн оюн болду. Өзүңүздөр билгендей эртең менен баштап биз Баткен областык иштер башкармалыгы, Ош областык иштер башкармалыгы менен таймашка чыктык. Азыр таймашта 2-0 счетунда уттук. Азыр алдыда дагы оюндар көп. Мен бүгүнкү оюн Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулган оюн бүгүн эртең бүрсүнгө чейин уланат. Алдыда дагы оюндар көп. Ошондуктан бүт бардык келген башка 7 дубандан, 2 шаардан келген, башка кызматтардан келген команданын баарына ийгиликтерди каалайбыз. Аялдар арасында да оюн кызуу жүрүп, ички аскерлер менен Ош облустук ички иштер башкармалыгынын айымдары кес келип, жыйынтыгында Ош командасы каршылашын жеңди. Мындай спорттук иш-чаралар кызматкерлерге мотивация, ошол эле учурда ден соолукту чыңдоого чоң салым болору бышык дешет уюштуруучулар. Мелдеште жалпысынан 19 команда күч сынашууда. Биз Ош облустук курама командасы болуп Ош областынан келдик. Биз азыркы учурда Мунтирмайска менен ойнонудук. 2-1 эсебинде биз жеңип чыктык. Командашыбыз аябай катуу жакшы ойношот экен. Ошого карабастан биз биринчи орунду азыр пока что аракет менен баратабыз. Баткен областына биринчи жолу келдик. Баткен аябай бизди сыйлап атат. Рахмат. Буйрса жакшы оюн болот деген үмүттөбүз. Бул спорттук иш-чаралар өтө сонун болуп жатат. Булар республикадан келген оюнчуларыбызга жана кесиптештерибизге дагы ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Ушул оюндарды уюштурган Ички иштер министрлигине да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул спорттук иш-чаралар биздин ден соолугубузду чыңдашка жана иштерибиздин ийгиликтерге жетишибизге мотивация болот.
Маркум Улан Сарыбаевдин жаркын элесине арналган спорттук иш-чара 2006 жылдан бери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Динамо дене тарбия спорт комплексинде жыл сайын өткөрүлүп келет. Бүгүн алгачкы беттешүүлөр башталып 3 күнгө созулган мелдеш 19 август күнү жыйынтыкталат. Бактыгүл Мирадилова, Абдылламит Абдиманнаполу, Алтын бешик жаңылыктары.